Салам достор, аты жөнүм Исмаилов Айданбек. Азыркы учурда Гурман столовая кафешкасында официант болуп иштейм. Эгер кыздар болсо, балдарды көбүрөөк обслуживание кылыш керек жана жылуу сөздөр менен кандай сен эч нерсе кереги жокпу деген сыяктуу мындай жейт. Официанттардын баарын сатып кетейинчи деп. Бар эле жейт эми. Официанттардын өзүнүн столу болот, ал жерге отуруп анан бир аз бошоп калса чогулуп алып анан клиенттин өлө сүйлөп, анан жамандап, же болбосо мактап, анан кыздары көбүнчө ошондой болушат. Мага монтти, мондай карады, монтип сүйлөдү. Байке көрүп атасызбы, кишилер көп болуп атат, поварлар жетишпей атат деп алдасаң болот. Хотя поварлар жакта турган болот. Өзүң косягың жабыш үчүн. Суроолоруң анчалык кызыктуу эмес го. Кызыктай, глупый вопрос эмес го. Сеники кадимкидей эле суроо болот. Почти бомж 3 байке келди да. Сел саяктарда. Анан обычно алар кирип тамак жебейт, анан бирдеме сураган кирет да, бирок биз тамак жейбиз, тамак заказ беребиз деп, хорошо деп, вот чыгарда кайра бергиче, тиякта официант кыз болсо деген жарымын ич коюптур. Унусу тамаша. Народныйдан арак алып келип берип, анан кутулганбыз. Тамаша болду. Ич койгон официанттын атын айтайынбы деп. Чоң кыз деп кайрылса жакшы эле калам, анан эй бала деп, эй кыз деп, все бир аз круглый орой сезилет. Учурдагы заманбап жана кызыктуу кесиптер тууралуу билгиң келип, бирок алар тууралуу ар кандай суроолорду берүүдөн уялып жүрөсүңбү? Анда биз сенин атыңдан ар түрдүү кесип ээлерине дал ушундай ыңгайсыз, кызыктай суроолорду берип, жооп алганга аракет кылабыз. Анда эмесе баардык кызыктай суроолорго ачык жоопторду сен 10 кызыктай суроо берүүсүнөн көрө аласың. Баштадык. Салам достор, аты жөнүм Исмаилов Айданбек. Азыркы учурда Гурман столовая кафешкасында официант болуп иштейм. Чиби тапса деген, эгер кыздар болсо, балдарды көбүрөөк обслуживание кылыш керек жана жылуу сөздөр менен кандай сен эч нерсе кереги жокпу деген сыяктуу мындай бир аз коолук шумдук керек. Ал эми балдар болсо, кыздарга көбүнчө подход жасап, арчып берип, мындай тазалап, ушул сыяктуу методдор бар. Анан дайыма вежливый, мындай сылык болуш керек. Эч качан жок дебеш керек, түшүндүрүп бериш керек, баарын четко аткарсаң, ыраазы болуп чыгып таштап кетишет. Мен иштеген тажрыйбамда өзү бир кишиден 15 сом, 20 сом эле аласың да, а бирок 120, 150, 200 сомго чейин чыгып таштап кеткен убакыттар болот. Ушуларды кылсаң эле. Эме клиент болсо деген мындай довольный болуш керек да, ыраазы болуп сенден кызматыңан ошондо жакшы чыгып аласың. Жейт. Официанттардын баарын сатып кетейинчи деп. Бар эле жейт эми. Мисалы, манты заказ берсе, экөөсүн жеп, үчөөсү калып калды, ошону жейсиң. Ал эми анын кашыгы тийип калган, же мындай кол тийип калган, палочкасы тийип калган болсо, жебейсиң. Бирок жебеш керек экен. Бирөөнүн ырыскысын жеген болбойт да, негизи туура. Максимум 24 кой дейм. 23-24. Негизи окуп жүргөн убакытта дайыма мындай кесип кылып алгым кереги жок да. Өзгөчө биздин өлкөдө себеби айлык акысы аз. Анан окуп жүргөн убагыңда же башка нерсе менен алек болуп жүргөн убагыңда кошумча киреше катары өзүңдүн жол акыңды, башка нерсең, тамак ашың болуш үчүн иштесең болот. Андан артык 23-24төн кийин уже серьезный жумуштар менен, олуттуу жумуштар менен алек болуш керек. Артынан дайыма. Официанттардын өзүнүн столу болот, ал жерге отуруп анан бир аз бошоп калса чогулуп алып анан клиенттин өлө сүйлөп, анан жамандап, же болбосо мактап, анан кыздары көбүнчө ошондой болушат. Мага монтти, мондай карады, монтип сүйлөдү. Ошондой сөздөр болот. Айрыкча капризный эмелер болот го. Ошонун баары жабылып алып жамандап, кулагын кызартып жатып калышат. Кийимдерине дагы сүйлөшөт, бирок көбүнчө алардын мамилесине, поведениясине ошолор нерселерди жамандап, монтип кетти, жөн эле жеп кетип калбай, монтти, анан тиягында. Мактагандар да болот. Мындай өзүнчө капризный эмес, мындай тынч эле клиенттер бар, отуруп спокойно тамак кечигип кетсе да спокойно отуруп түшүнүктүү аларды мактайсың. Мо байке сонун же сон дайыма келип ушундай чыйбый таштап кетет депчи. Чыйбый таштап кеткендер дайыма макташат да. Клиент көп болуп кеткен, аябай бештетет. Биз аябай чуркап иштейсиң, жетишпей, ысып кетесиң, тердеп кетесиң. Еще капризный көбүнчө кыздар болуп калат. Калып эле монтип, гычыктан монтип, косяк таппай эле турган ошондой клиенттер бар. Кээде урушуп кетем. Начальстводон сөз угасың, анан себеби баардык клиент всегда прав деп коет го. Бирок ага чыдабай каласың да. Сөз урушуп айтышың, түшүндүргөнгө аракет кыласың, ага болбой урушасың, кыйкырасың.
поварлар жининде келтирет. Убагында чыгарып бербейт же болбосо түшүнбөксүздөр болот да, поварлар көбүнчө ушундай болушат. Кээде бирок. Ситуацияга жараша болот. Мисалы, тамагы кечке келбей калды же унутуп калдың же баспай койдуң эркектерденчи. Вот ошол убакта эмне болду тамагым жарым саат болду дегенде, байке көрүп атасыз го, кишилер көп болуп атат, поварлар жетишпей атат деп алдасаң болот. Хотя поварлар тиякта турган болот, өзүң косягың жабыш үчүн. Еще тамак бир аз муздап калган болсо, анда да алдап кетсең болот. Кантип алдап кетсе болот. Ысык эле болчу деп бир шылтоо табасың да, анда башка эмне деп алдайсың. Менде болуп тур андай. Сулуу эмес окшойм да. Бирок мындай жакшы мамиле кылып кеткен кыздар болот. Балдарга анчалык жок болуш керек деп ойлойм. Бирок кыздарга сөзсүз андайларды көргөм. Тийишип мындай кылып. Себеби кыздар бир аз мындай тартынчаак, анан тынчыраак болот го. А балдар болсо андай ал нерсени кылат да. Жок, аялдар тийишкен болгон эмес. Негизи мен иштеп аткан жер халал эме болчу, халал кафешка, столовая. Ошон үчүн ал жерде мастар редко келет, отуруп ичпейт дагы да. Сыртта мас болуп келип, анан көбүнчө эркектер, алар келип уктап калат же. Анан аял кишилер тийишкен жок болгон эмес. Суроолоруң анчалык кызыктуу эмес го. Кызыктай, глупый вопрос эмес го. Сеники кадимкидей эле суроо болот. Эң күлкүлүү окуябы? Почти бомуш 3 байке келди да. Сел-саяктарда. Анан обычно алар кирип тамак жебейт, анан бирдеме сураган кирет да. Бирок биз тамак жейбиз, тамак заказ беребиз дейт. Хорошо деп, үчөө тең мас, хорошо деп отургуздук, менюну бердик, анан үчөө бир эле порция заказ берди. Заказ берип отуруп, анан мен тамакты тияка айтып, жазып, уже чайнан алып келгиче столдо эме стакандар туруп калыптыр да. Бизде арак ичкен болбойт да, анан стакандын ичинде эме турат, ак суюктук турат. Анан байкем аракпы, себеби мас болгон үчүн сурадым. Байкем аракпы десем, жок, сууду эле жутуп коюп атпайбы? Хорошо деп, каяктан алып аткан белгисиз да. Көрсө алар столдун астында легенданын баклажкасын аракты куюп, анан куюп бир-бирден алып ичип аткан экен. Анан байкап калып байкем болбойт, суу, арак экен, суу эмес го, арак экен десем, анан бул жерде болбойт, чыккыла деп атканда, хорошо, анда сен алып тур, анан биз чыкканда кайра бересиң деп, анан арагын алып койгом, чыгарда кайра бергем. Вот чыгарда кайра бергиче тиякта официант кыз болсо деген жарымын ичип коюптур. Унусу тамаша. Тигилер ызычуу салып жарымын ичип коюшуңар, кандай халал заведение болуп туруп, бул кылганыңар туура эмес деп, ызычып сыгып. Народныйдан арак алып келип берип, кутулганбыз. Тамаша болойт. Ичип койгон официанттын атын айтайынбы деп? Кызыктуу эле экен. Эң кызыктуулар ушундай болот да. Еще дагы бир жолу 2 байке келип, анан алар да ошол арак ичкен келиптир да. Көрсө биздин эмеде кээ бир жерлерде арак да бар го, пиво же болбосо. Мени чакырып, эмне керек байке, эмне заказ бересиз десем, экөөбүз сен айт деп мондай түртүшүп атат да. Мени карап элечи, бирдеме айта албай, эмне болуп атат деп десем, эмең барбы дейт да, биякта сатылабы деп атпайбы. Эмне байке, эмне айта бериңиз. Монтет да. Жок, кечиресиз байке, бул жак халал столовая. Бул жакта болбойт десең, анан кетишкен. Күнүнө 800-900 миң. Жакшы иштеген жерлер бар. Мен иштеген жерде ошондой да, жакшы иштеген жерлер 1,5-2 миңге чейин. Ошол мен иштегенден кийин өлө кечке монтип капризный болуп, анан кечке монтип катасын көрсөтүп монте берген болбойт экен деп ошону түшүндүм. Анан ошондон кийин барган жерде спокойно эле түшүнүк менен кабыл алып, еще чаевые таштап кеткенге көндүм. Себеби официанттар чаевыйны аябай күтүшөт. Бул да официанттардын бир секрети да. Таштап кетпесе жаман көрүп каргап шилеп жатып калышат да. Урматтуу ошол ашкананын же болбосо кафешкалардын кардарлары, клиенттери, тамагыңар кечигип же муздап калса анчалык кыйкырып, ызычуу салып, кафешканы, столоваяны башыңарга көтөрүп, ызычуу салбай эле койгула, түшүнүк менен кабыл алып, алмаштырып бергиле же мону жылытып бергиле деп түшүнүк айтсаңар, официанттар сону түшүнөт жана 100% деңгээлде
берилип кызмат кылып берет силерге. Чыйыбый таштаганды унутпагыла.